Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин негизделгендигинин 80 жылдыгына жана 21 февраль эне тилдин эл аралык күнүнө карата жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери аталышындагы кереге кеңеш өттү. Заманбап технологияларды колдонууга багытталган, сапаттуу билим берүүгө багытталган, биз бардык методикаларды биз өзүбүз дагы жайылтышыбыз керек. Педагогикалык багыттагы адистер даярдоочу бирден бир окуу жай катары. Анан экинчиден бизде дагы азыр проекттер бар. Ошо проекттер менен эне тилин жанагы мисалы үчүн кыргыз тилин кантип 2 айда үйрөтөм, 3 айда үйрөтөм. Ошону биз дагы онлайн, офлайн форматтарда иштеп чыгуунун үстүндө иштеп атабыз. Иш-чарага Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, илим, эл аралык мамилелер жана инновация боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов, мамлекеттик тил жана маданият институтунун директору Самат Жумалиев, Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү жана университеттин профессордук окутуучулар курамы катышты. Жогорку окуу жайларда жалпы эле билим берүү уюмдарында кыргыз тилин эмне маселе болуп атат деп мындай анализ кылганда көпчүлүк убакта баардыгында эле биз кыргыз тилин эне тил катары эле окутуп öğreткенбиз. Ошондуктан биз чет элдиктерди дагы, анан башка улуттун өкүлдөрүн дагы, болбосо өзүбүздүн эле кыргыз улутундагы балдар, бирок орус тилдүү мектеп бүтүп келген балдарды деле мындай иренжитип качырып алат экенбиз. Ошондуктан биз мындай 3 багытка бөлөлүк. Эне тил катары окутуу катары бул кыргыз мектеп бүтүп келген, кыргызча билип сүйлөгөн балдар үчүн жогорку окуу жайда. Биздин Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү үчүн аларга биз мындай чет тил катары. Кыргыз улутундагы балдар, бирок орус мектеп бүтүп келген балдар үчүн бул кааласак каалабасак да экинчи тил катары болуп калат. Кереге кеңештин жүрүшүндө жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун маселелери көтөрүлдү. Ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында уюштурулуп жаткан республикалык сынактын натыйжасы жана аны кеңири жайылтуу максаты, жогорку окуу жайларда кыргыз тилин экинчи тил катары коммуникативдик багытта окутуу, юридикалык жогорку билим берүүдө кыргыз тилин кесиптик багытта окутуу маселелери аталышында бир катар баяндамалар жасалды. Мамлекеттик тил комиссиясы колдоого алып, ошол 3 чоң уюм мектебе ушул сынакты өткөрдү. Иш-чаранын алкагында көп тилдүүлүк ийгиликке жетүүдөгү чексиз мүмкүнчүлүктөр аталышындагы эссе жазуу сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Иш-чара Ишеналы Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил бөлүмү тарабынан уюштурулду.